Азыр мен сизден сурагым келип турат. Буга чейинки эфир сакталган жок. Азыр разбор болду. Апасынан махабат күткөн, күйөөсүнөн апа күткөн, айланадан апа күткөн, өзү абдан татынакай, ушунчалык татынакай айым экен чындыгында. Көз тийбесин, машаллах, машаллах. Куюлуп турган сулуулугу бар экен да. Мен ушундай айым менен мен байланышып турамын. Азыр разбор болуп атат бизде. Өмүрүндө измена болгон, жапжаш келин, атасы эрте каза болуп калган экен. Ошол күйөөсү бул кыз атасынан эрте атасынын кызы болгон экен да, мындайча айтканда. Мындай да, бул таштанды травма деп коет. Травма потянутый деп айтылат да. Бул травма. Биз 12 жашка чейин, бала 12 жашка чейин ата-эне менен бирге болуу керек да. Мен азыр бул кыз менен разбор жүрүп атат. Сиздер жагы киргендер түшүнбөй калбаңыздар. Неге травмасын ачтың, эми жаап дешиңиздер мүмкүн. Бирок бул айым бизден уже курска жазылыптыр да. Курска жазылгандан кийин мен ачык оюмду билдирип атам, айтып атам. Курска жазылганда бул жөнүндө уже кенен түшүнөт да, ачык түшүнөт да. 5 жаштагы 12 жашка чейин бала ата-эне менен бир болуу керек негизи. Бирок эми Алланын каалоосу менен атасы 5 жашында каза болуп калыптыр, кыз 5 жашында. Бул деген биз 5 жашка чейин биз ата апабыз бар болсо барбыз, жок болсо жокпуз деп элестетебиз да. И бул деген травма, таштанды травма. Атасынын кызы болгон, атам мени таштап калды, кетти, мен керек эмесмин деген сезим калып калган да. Атадан мээрим толук болбой калды, мындайча айтканда. Травма ачылгандан кийин жабылыш керек. Бул кыз азыр биздин эртең баштала турган курска жазылды, травманы эмдөө бардык сабактар бар, кайра жакшы болду. Бул айымга уже өзүн таап кетүү оңой болуп калат да. Эркек күйөөсү экөө бири-биринен ата апа издеди, айтор, ата издеди да. И күйөөсүнүн атасы ичкен, атасы менен мамилеси жакшы болбогон да. Мындайча айтканда атанын мээримине канбай калган балдар дүйнөдө табышып калды, энергия тартышты го. Ата издеп жүргөн балдар. Азыр сиздер дагы көп нерсе түшүнө алдыңыздарбы? Мындай инсайт ала алдыңыздарбы? Сизден азыр эмне сурагым келип атат? Эртең окуу башталабы дейт. 31-май күнү башталат. Травманы кантип дарыласа болот? Курска келесиздер, травманы табуу, эмдөө деген сабактар бар. Дагы жаңы техникаларды кошуп берем. Мен уже дагы жаңы билимдерди алдым. Кантип кылыктанабыз, кантип дем алабыз. Сонун азыр айтпай эле коеюнчу, азыр бул сонун эми аны бул ачык техника, чындап айтсам. Үн чыгаруу техникалары бар да. Биз эмоцияларыбызды чыгаруу аркылуу да өзүбүздү жеңе алабыз. Сиздер азыр өчүп кеткен эфирден сиздер күйөөңүзгө сонун эркелейткенсиз деп атасыз. Мен бактылуу болуш үчүн мен секунд сайын өзүмдү аңдыдым. Өзүңүзгө сырттан байкоо салыңызчы. Азыр отурасыз да. Сиз да азыр отурасыз. Мени карабаңыз. Көзүңүздү жумбай деле мындай отуруп деле өзүңүздү сырттан караңызчы. Кимди көрүп турасыз? Өзүңүздү сырттан караңыз. Сырттан өзүңүздү караңызчы. Сиз кимсиз? Чарчанган, энергиясы жок, күйөөсүнөн махабат күткөн, балдарын байкабай урушуп алган, өзүнүн эмоцияларын башкара албай аткан, өзүн сүйгүсү келген, күйөөсүнөн белек алгысы келген адамсызбы? Же өзүн сүйгөн, өзүнүн жашоодо орду бар, күйөөсүн жоготуп алуудан коркпогон, күйөөсүнүн сүйүүсүнө толгон, өзүнө ишенген аялсызбы? Күйөөсүнүн тандоолоруна макул кыла алган аялсызбы? Сиз өзүңүздү сырттан байкай алдыңызбы? Ким экен? Биринчи айтканыңызда аялмын го азыр. Өзгөрө алам деп ойлойсузбу? Ооба. Ал үчүн эмне кылууга даярсыз? Баарын кылууга даярмын. Эмне аракет кылып көрдүңүз? Курска жазылдым. Ал курстан өтүп, дагы бир
курстарга орустардыкы болчу да, бирок алар ошолорго сила намерения деген ошолорду өзүмдүн именно өзүм эмнени каалайм ошолорду жазып жанагындай ютубтан көп нерселерди көрүп сиздин жашооңузда кайталанган сыноолор да сизди эмнеге үйрөттү? Биринчи өзүңдү тандаш керек үйрөттү. Биринчи мен, анан калгандан кийин баары да үй бүлөм. Эми мен бул суроомо жооп бериңиз. Өзүңүздү тандасаңыз эмне болот? Өзүмдү тандасам, жашоонун маңызын түшүнөм го. Өзүмдүн жашоомдун смыслын бул дүйнөгө жыргал жашап өткүм келет да, мындай өкүнүч менен, таарыныч менен, бирөөдөн ошо апанын күтүү менен эмес, мындай наслаждаться этип жашагым келет да. Дагы? Ошол эле учурда кыздар, биз Алладан аманат болуп берилген балдарыбызды унутпашыбыз керек да. Балдарыма мээримдүү эне болгум келет дегенди да кошушубуз керек кыздар. Өзүңдү сүй деген бул балаңды унутуп кой деген сөз эмес. Биз Алланын аманатын кошуп сүйлөгөндө бизде көбүрөөк жыйынтык болот. Сиз өзүңүздү мен азыр өзүм жөнүндө айтып элек. Албетте, конечно, балдарым дагы сүйүктүү эне болуп, менден сүйүү жетип турган балдардай болуп чоңойгонун каалайм да. Мен азыр кыздарым, бир кызым 3 жашта, 3,5 жашта, бирөөсү 7 айлык да. Анан ошо улуу кызыма сени жакшы көрөм, сен сулуусуң деп күбүндө айтып турам да. Анан жолдошума да айтам да. Ошондой сөздөрдү айт, кыздарга аябай маанилүү депчи. Кыздар, биз ушундай эле жолдошубузга апа боло беребиз да. Сен айт, мындай айт, айтышың керек деп. Эгообуз өсүп кетпейби деп атасыздар. Жок, кыздар, сабакка келгенде көп нерсе бар, кыздар. Эгону сындырабыз биз, наоборот. Эгону сындырышыбыз керек. Эгоң өсүп кетти, Кудай сени таштап коет да. Мен дегенде Кудай сени таштап коет. Мен дегенде Кудайым сага сыноо берет. Мен турам үстүдө дейт да. Кудай бар, анан мен бар дегенде сиз сүйүүгө келесиз. Сиз өзүңүздү сүйүп турганда, сиз балаңызга да барып балам деп барып балаңызды эркелете аласыз да. Өзүңүздү сүйүп турганда күйөөңүзгө да оңой эркелей аласыз да. Күйөөңө эркелейсиң, күйөөң сага сүйүүсүн берет. Балаңа эркелеп, балаңды эркелетесиң, балаң сүйүүгө толот. Үйдө гармониялуу отношения болот. Үйдө гармониялуу отношенияны эркек курбайт. Аял курат. Эркек эшиктен киргенде аялды көрүп кубанып кетиши керек да. Жанымдын жыргалы, махабатым деп аялды көргөндө бар дүйнөнү унутуш керек. Ачуусу келип турса дагы, кызганып турса дагы, аялдын бир эмоциясына эркектин көзү, жүрөгү толо түшүшү керек да. Оргазм барбы сизде? Ооба. Жолдошуңуз экөөңүздөр да, мындай ачык сүйлөшө аласыздарбы? Ачык мындай бир какалашып. Жок. Эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Билбейм, мен бир нерселерди айтсам, мындай экөөбүздүн ортобуз 7 жашта.
койчу, анан мен ошондой сабактарга катышкым келет дегендей деп ошентип айтсам, эмне болот экен андан депчи. Өзү образованный медик да. Анан ушундайларды айтсам, ошентет да, мен курстарга катышкандарымды ал билбейт, например. Мен ага айтпайм да. Эми менин суроома жооп бериңиз. Күйөөңүздүн алдында өзүңүздү сүйүп, качан бир мындай бир бой салып, далларыңызды көтөрүп, мындай жумшарып сүйлөдүңүз эле, эсиңиздеби? Жок. Акыркы жолу качан бир сексуальный взгляд менен карадыңыз? Акыркы жолу качан күйөөңүздүн алдында мындай өзүңүздүн энергияңызды төгүп бастыңыз эле? Эсимде эмес. Тамактанып отурганда жолдошуңузга энергия берип, баягы мындай да кыздар. Жолдошуң эриң үчүн жаша деген сөз эмес да. Эркекке бересиң, анан аласың. Бул табият. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, эмне Кудайга каршы чыгабызбы? Мен кылбайм, күйөөм өзү кылсын дегендер текеберлер. Бул мен деген нерсе да. Кудай бизди сынай берет. Каталарыңды көзүңө сайып көрсөткөн сайын сен түшүнсөң түшүндүң, түшүнбөсөң жок. Тагдыр бизди кайра жазалайт, мындайча айтканда. Сиздин балаңыз ыйлап калган жокпу, коштошолубу? Жок, ыйлаган жок, уктап атат. Кандай сурооңуз бар? Ошо мен өзүм мындай эмоциямды билдире албайм да. Анткени сиз Жолдошум энеден азыр деле мага шоколад алып келип, мен сүйгөн, жакшы көрүп жеген мындай кекс алып келип, мен курутты аябай жакшы көрөм. Курут алып келип, ушинтет да. сонун экен го. Азыр айтыңызчы, жөн эле азыр тилиңизди даярдаңызчы. Макул, азыр эми эмоцияңыз болуп кетпейт, бирок азыр тилиңизди даярдаңызчы. О, жаным, рахмат. Рахмат, сонун экен. Мен ушундай шоколад жегим келген да. Азыр айтып көрүңүзчү. Мага жөн эле тилди даярдайлычы хотя бы. Мен жолдошума даже жаным деп кайрылбаймын. Мындай СМС жазышабыз, бирок жаным деп айтпайм да. Азыр айтып көрүңүзчү. Көз менен энергетикалык байланыш өтүү керек да. Азыр жаным, рахмат, чоң рахмат, о, сонун шоколад деп көрүңүзчү кына. Актриса болуп көрөлүчү, жашоо өзү актриса, театр да. Жаным, рахмат. Билбейм, бул жакта бир нерсе кармап тургандай да. Вот, кармап турат сизди, далыңызда бар. Сизди көп тыйдыбы апаңыз? Ооба. Кыздар, биз каалайбыз, биздин көзүбүздөн, далыбыздан, турган турпатыбыздан, кыймыл аракетибизден баары көрүнүп калат да. Сизде баягы махабат күтүү бар да. Махабат күтүү. Сиз күйөөңүзгө айтсаңыз дагы андан махабат күтүп айтат экенсиз да? Амалыбыз ошон үчүн жөн эле Алланын ыраазычылыгы үчүн. Азыр мына Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жөн эле айтыңызчы, жаным. Өзүңүзгө айтыңызчы, жаным. Өзүңүзгө. Жаным. Мен сага ыраазычылык айтамын. Мен сага ыраазымын. Курска келгениңе ыраазымын. Разборго келгениңе ыраазымын. Сен мыктысың. Сен аракетчилсиң. Сен татынакайсың. Сен бар жакшыга ылайыктуусуң жаным, билесиңби деп айтыңызчы өзүңүзгө.
Кандай дейсиң? Сен бар жакшыга ылайыктуу экениңди билесиңби, жаным, деңизчи? Сен баардык Жакшыга? татыктуу экениңди билесиң, жакшыга татыктуу экениңди билесиңби? Кандай сезимде болдуңуз? Өзүмдүн кичинекей кезимдеги таарынып отурганым эсиме келди го. Артты карап отурган кыз. Кыздар, ошол баягы ошол кызды биз жанагы биз кичинекейибизден баштап эркелеп үйрөнүшүбүз керек эле да. Биз мисалы жашоого биз мына ушул боюнча төрөлүп калсак, биз эркелей албашыбыз мүмкүн эле да. Ушул боюнча эле мына мен ал 42 чыгып атамбы, оп этип мен түшүп калып эле эркелеп кете албайм да. Ушул боюнча мына балалуу болуп баардык тириликке бышып ушул боюнча келсең, оп этип эркелеп кете албайсың да. Биз баягы кичинекейибизде басылып калган бала менен байланышыбыз керек да. Могу детская травмасы көп. Кичинекейинде эркелей албай шагысынып калган кыз ичиңизде турат го. Мага деле көңүл бөлчү деген боюнча отурат да, дагы деле ошон үчүн бизден эмоция жок. Түшүнүктүү болуп атабы, түшүндүрө алдымбы? Мага деле көңүл бөлүп койчу деген боюнча калдык. Биздин денебиз чоңоюп кетти, жан дүйнөбүз кала берди да. Травмада кала берди. Биз монтип хаткан боюнча жүрөбүз. Мага деле көңүл бөлчү, мени мактачы. Сен сонун экенсиң, давай мен сага жардам берип коем деп атабыз да. Чоңоюп калдык, 50-ге чыгып калсак деле, 30-га чыгып калсак деле. Монтип турабыз да, баягы кичинекей кыз, апасын күткөн, апасынан мээрим күткөн, мактоо окусу келген, шагысынып калган кичинекей кыз да. Дене чоңоюп кетти, жан дүйнөдө жара травма кала берди дагы. Биз монтип атабыз да, күйөөбүз үчүн жакшы мамиле кылып атабыз да. Мени мактап койсо экен деп, могу жаныбыз кичинекей бала ичибизде калып калган. Баягы муктаж сезим. Мага берчи, мага сүйүү берчи, мага махабат берчи, кошунабызга барып, мага махабат берчи, мени мактап койчу. Досубузга барып, мени мактап койчу, мага махабат берчи дей беребиз да. Түшүнүктүүбү? Түшүндүрө алдымбы? Сиз түшүнө алдыңызбы? Түшүндүм. Эми ошол баягы ичибизде кысылып калып калган, баягы могу мына түшүнүп атасыздар, кичинекей кыз ушул боюнча мына 3 жаштагы же 5 жаштагы өзүңүздү элестетиңиз. Сизди урушкан апаңыз, таарынган боюнча калдыңыз дагы, ушинткен боюнча чоңоюп кеттиңиз да. Эми ушул кызды өстүрүшүбүз керек да. Жаным, сен бар жакшыга ылайыктуусуң деп эркелетип, бизде ошон үчүн эң биринчи сабак эмоционалдык байланыш. Биз ал нерсени түшүнмөйүнчө биз эркелей албайбыз. Балдарыбызга да сүйүү бере албайбыз. Көп аялдар мен балама психолог керек, мен кызыма психолог керек дейт. Айланып кетейин, сен биринчи өзүңдү оңдочу, сен башканы кантип оңдойсуң? Балаң психологко барып келгенде дагы сен аны жарасын козгой бересиң да. Өзүң оңолбой атып. Кумар ойногон эркекти кантип токтото алам? Ошол ата эне мээримин ал кумардан, арактан башкадан издейт. Мен баарына удобный болуп ошого өзүмдүн азыр мнениям жок экен да. Неге мнениябыз жок? Анткени бизди кичинекейибизде сураган жок, кызым. Сен мектепти бүтүп атасың да, сен эмнени каалайсың? Кайсыл кесиптин ээси болгонду каалайсың, кызым? Биз мисалы бизди чоң ата, чоң энесибиз сурашы мүмкүн. Кой, мого атам жок, апам жок деп өксүп калбасын деп. Тагаларыбыз мисалы кээ бир кыздарды таекелери аябай поддержка кылып коет да. Мо атам жок, апам жок деп өксүп калбасын дейт. Бирок биздин биологиялык ата-эне башка да. Биологиялык ата-эне менен телесный контакт болуш керек да. Алар менен биздин телесный контакт бузулуп кетти да. Жолдошум деле ошо кичине менен сүйлөшкөн ушундай болот экен деп, мен башка жигиттер менен деле андай сүйлөшүп көргөн эмесмин. Анан сүйлөшөт десе ошентурбайбы деп, ошентип эле көп көпкө сүйлөштүк. Анан азыр эми ошондо качан айтты, күзүндө бияка келип жаңы көчүп келгенде айтты, бир нерсени сурасам, өзүң мненияң жокпу деп ошентип айтты да. Ошол сөз мага аябай катуу тийди да. Билимдүү 3 жаштагы кызым, өзүнүн кызынын мнениясы бар, сен мненияң жокпу деп, өзүңүн мненияң жокпу, өзүң менен сурабай эле кылбайсыңбы деди, ушундай деди да. Ошол сөзү катуу, аябай катуу тийди да. Анда өзүмдүн үстүмөн иштеп, андай нерселерди ойлоно элек болчумун. Ага эле таарынып эле үйгө келсе деле көргүм келчү эмес да.
Так, азыр кыздар, сиздерден кечирим сурайм. Мен бул жактагы айымга мен бир техника берип көрөм. Бирок мен эфирде өчүрүүгө туура келет. Вдруг эркектер болуп калышы мүмкүн. Сиздерге да көп нерсе берип атам. Ыраазы болуңуздар. Мына секундка эле, секунд бир аз эле мен азыр бир аз эле үнүн өчүрүп турайын. Ушул дем алууну кайталашыбыз керек. Ушул үндү кошкондо аялга назиктик келет да. Эртең сиздер курстан үйрөнөсүздөр го. Кыздар, кечирим сурайын, неге мен өчүрдүм? Эркектер болуп калышы мүмкүн. Эркектер укпай турган техника бекен? Жагымдуу бекен? Сиздер интим гимнастиканы жасайсыз го, келдиңиз го, уже оңой болуп калат. Азыр кичине кыйналдыңыз да. Жаса кантем дедиңиз, кантип кошом дедиңиз го. Бирок интим гимнастиканы жасагандан кийин уже оңой болуп калат. Кыздар, сиздер азыр мен билип атам, көпчүлүгүңүздөр жекеге келиңиздер келди. Жеке кабыл алууга келиңиздер келди да, көпчүлүгүңүздөр. Бирок мен сиздерге мындай деп айткым келип атат да. Курска келип биринчи онлайн сабактагы проработкаларды окуп, онлайн сабактагы проработкаларды аткарып, онлайн сабактарды конспект кылып, көп нерсени түшүнүп алсаңыз, и өзүңүздү деле до и после кылып өзгөртө аласыз да. Эгер бир аз күчүңүз жетпей атса, анда жеке консультацияга келсеңиздер болот. Сиздер онлайн сабактан сиздер мисалы 50 миң акчаңыздарды экономдойсуздар да. Менин бул жерде мына Чүрөк айым жана Жазгүл айым, эки менеджер кызым. Экөө тең биздин курска келген биринчи. Курска менеджер болуп келишкен. Мына азыр сиздерге консультация берип отурушат. Рахмат алтындарым, Алла разы болсун сиздерге. Канча айымдарга сооп кылып атасыздар. Түнкү 12 болуп атса да консультация берип отурушат биздин кыздар. Чүрөк жана Жазгүл айым экөө тең онлайн сабакка катышканда чоң өзгөрүү болду деп айтышат. Менин чудо тренершим, дейт Замира, дейт, о, Замка айым, сагындым го сизди. Мен да сизди сагындым. Активдүү айымдар менин жанымда жүргөндөй эле да. Курстарда аябай чоң өзгөрүүлөр бар, кайра келиңиз. Мына Шайыргүл деген менеджериңиз барбы? Ооба, Шайыргүл деген да менеджерим бар, Зирек деген менеджерим бар, Өмүркан деген менеджерим бар. Дагы башка менеджер кыздарыбыз бар. Фигурамды да өзгөрткүм келип турат, дейт. Аялдын билесиздерби, апага атага таарынычтар болгондо, кээ бир аялдарда мындай өзүнүн таптакыр сырткы келбетине көп сын пикир уккан кыздарда мого белдери дагы. Өмүркан деген да менеджериңиз бар дейт. Бар, ооба, менеджер кыздар көп. Азыр айрым кыздардын атын атабай калдым. Менеджер кыздарыбыз көп. Ушул жакшы жыйынтык алып, анан курска менеджер болуп калышты да бизде. Так, бүгүнкү жолугушуу сизге пайдалуу болдубу? Ооба, аябай пайдалуу болду. Көптөн бери мындай ыйлай эле келем. Болгон жашым баары чыкты окшойт. Сиздин YouTube'дан деле сабактарыңызды көрүп көп нерсени алдым да. Кече күнү жолдошум кийинип анан очкисин тагынып көрүп атпайбы. Мынтип
Мен ал деле азыр сиз айтсаңыз ал деле ошондой экен да. Менден мактоону күтөт экен да. Эркек деле жакшы сөз уккусу келет. Эркектерчи мындай да. Эркектер жаш балада чоңоюп 70-ке чыкса деле аялдын жакшы сөзүнүн астында жаш бала болуп кетет да. Бар дүнүйөсүн берип салганга даяр болот да. Ооба. Кече ачып таңынып мынтип бокска барып баштаганда бияктанчы анан мындай денелери өзгөрүп калды, анан айтып атпаймынбы, ай мынча сулуу болуп калгансың десем, аябай куудуңдап ошондон көрүп алып, анан сиздин сабагыңызды угуп, анан ошону жасап көрөйүнчү деп айтып көрөйүнчү дедим да. Өзүм мен деле антип айтыш мындай мага кыйын экен да. Бирөө мындай жакшы сөз айтып, мындай комплимент айтканчы. Анан ошону айтып көрсөм, ал кудуңдаса, анан өзүмдү ойлоп атпайм, ал деле ушундай турбайбы депчи. Анан кечинде келип мороженое көтөрүп келип турду да, келатыпчы. Сонун. Көрдүңүзбү, бир комплиментке бир мороженое, зор да? Өзү сизге аябай ыраазымын. Түшүнүктүү кылып, жагымдуу кылып дагы айтат экен, сизди угуп эле тургум келет экен да. Рахмат, алтыным. Баягы сиз минтип айтпадыңызбы, ажырашып кетсемби деп ойлодум деп, Биз мындай да, биз жана күйөөдөн махабатты албай калганда биз бала болуп алабыз да, ажырашып кетсемби дейбиз да. Ажырашсак эле как будто бизге күйөөбүз көңүл буруп калчудай да. Ажырашсак эле бизде баары сонун болуп кетчүдөй да. Сиз минтип айттыңыз, мен ишке кирсем, өзүмдүн кесибим бар, жашоомдон ордумду табат элем дедиңиз да. Биз ата энеден албай калган махабатты, мээримди биз машинадан, үйдөн, жумуштан издей беребиз. Жумуш которо берет, мен могу жумушка барсам жакшы болуп кетет эле, мен могу кымбат машина алсам жакшы болуп кетет эле, 470 алды, 470 алып туруп, мен 570 алсам жакшы болот эле, мен Мерседести мен заводунан алсам, мен ичинде жүрсөм сонун болот дейт. Ал пустотаны машинадан, башкадан издейт. Пустотаны сиз өзүңүзгө өзүңүз толтурасыз. Мен азыр мына 41ден 42ге кадам койдум да. Мен саат сайын өзүмдүн үстүмдөн иштеймин да. Мен аялмын го. Мен бул психолог деген бул кудай эмес да. Бул алдына келген клиенттерге психолог да. Бирок өзү аял, өзү адам, өзү эне да, бала, келин дегендей. Мен да өзүмдүн үстүмдөн иштеп жүрөм. Мен да пендемин го. Психологко психолог керек жок деп эми да. Психологдор да психологдорго барышат да. Мен дагы психологдорго барганда кээде травмаларым ачылып да. Мен да сизге окшоп мен да ыйлап алам кээде. Мен ошентип тынымсыз өзүмдүн үстүмөн иштеп жүрөмүн да. Уже травманы жашыруу керек эмес экенин түшүндүм. Кыздар, мына мени караңыздарчы. Мен Шрек окшош бекем? Шрек деген мультфильмди билесиздер, Мен Шрекке окшош бекенмин? Жок. Мен азыр өзүмө таң калам да, мен өзүмдү Шрекке окшоштурчумун. Анткени менде да комплекстер көп болгон да, детская травма көп болгон, установка көп болгон, өзүмдү баалаган эмесмин да. Бирок мен азыр өзүмдү жакшы көрөм. Өзүмдү эч кимге салыштырбай жакшы көрөм жана адамдарды да жакшы көрөм. Ар бир аялдан мен сулуулукту көрөмүн да. Ошондой деңгээлде баягы адам өзүң негативге толуп турсаң, кантип сулуулукту көрөсүң? Негативге толдуң, сен негативди көрөсүң да. Минусту көрөсүң. Аял качан өзү махабатка толгондо жалаң жакшы нерселерди көрө баштайт. Көзүнө жакшы нерселер көрүнө баштаганда ага ийгилик жылмая баштайт. Биз жанагы күйөөм жаман, күйөөм мага көңүл бөлбөйт, эмнеге эле мен өзгөрө беришим керек дегенде, могу мээде бизде уже бир жаман ойлодук, 3 жолу ойлодукпу? 3 жолу ойлогондо жаңы нейрондук байланыштар түзүлөт да. 3 жолу акча жок дедикпи, уже жок деген нейрондук байланыш. Бул
дагы ошондой өзүнүн нейрондук байланыш, бул магнити бар деп айтсак болот да. Ошондой негативдер тарта берет да. Балам ооруп калсачы, дагы ошондой измена кылсачы, уже мээңизде жашайт, жана измена тууралуу, оору тууралуу, башка тууралуу жашайт, и биздин мээ бизге керек эмес нерсени айырмалай албайт. Ошондой негативди бизге алып келип, жашообузга алып келип бере берет да, буга ушул керек экен деп ойлойт да. Мен да өзүмдү аябай мындай жек көрчүмүн. Мен эркек болгум келчү да, эркек болуп калсам сонун болмок да. Мен эркек болгондо кыялданчумун даже. О, эркек болсоң өзүңдүн оюң бар, оюңду ачык айтасың, өзүң каалагандай жүрөсүң дечүмүн да. Мен азыр өзүм аял болуп калганыма мен сүйүнөм. Азыр эркек болуп десеңиз, ошо кичине школда окуп жүргөн кезде, 4-5 окуп жүргөн кезде мамам ушу сен эркек эле болуп калсаң болмок, олдоксонсуң дечи да. Байкем мындай эптүү ушундай болчу да. Эркек болуп калсаң болмок деп эле ушинтип айтчу да. Апаңыз апасы менен мамилеси кандай болду экен? Апам тайнеси менен, мен тайнем эсимде эмес, бирок тайнем дагы өтө көл толкуса да анарын толкубайт деп көп айтышчу экен да. Азыр сиз айтсаңыз, ошо өзүм мамам өзүнүн мамасынан ошондой эмоцияларды алган эмес окшойт. Кыз апаңыз сизден өзүн көргөн болушу мүмкүн да. Махабат күткүсү күтүп аткан, апасынын мактаганын уккусу келген, кызды көрүп, баягы ошого кыжыры келген болушу мүмкүн да. Ал сизден өзүн көрдү да. Ошо мен ачык эле айтчумун, эмнеге мени эркелетпейсиңер, эмнеге мынтип айтпайсыңар, жаңы кийим алсам деле мага жараштыбы, мен сулуумунбу депчи ошентип берчүмүн да. Бирок мен өзүмдү сулуумун деп эле эсептеймин да. Бирок мындай баары бир энеден мамаман угам башкача болуш керек да. Баары көп адамдан угам да ушундай комплименттердичи. Аалам эгерде мисалы аалам келип туруп сен сулуусуң десе, бирок апа келип туруп сенин өң чырайың өзүңө жарашпайт десе, анда бала апасына ишенет. Эгерде апасы келип туруп, кызым, сен ушунчалык татынакайсың, сен принцесса, билесиңби, мен сага суктанып турам деп апасы айтса, анын жүрөгү тоодой да. Көчөдөн келип туруп бирөө сен сулуу эмессиң десе, ага ишенбейт да. Апа ички алам деп айтабыз. Апа ички алам деген мындай. Апабыз аркылуу биз бул жашоого келебиз да. Биздин жан дүйнөбүз апа аркылуу түптөлөт. Сырткы адамдар менен мамиле бул ата аркылуу болот. Атаң менен мамилең жакшы болбосо, сен башка адамдар менен да мамилең жакшы болбойт да. Катып тура бересиң, ыңгайлуу болуп тура бересиң, бир күнү чарчайсың, жарыласың да. Бүгүн бир айым келди, мен ушунчалык жакшы келинмин дейт, минусум жок келинмин дейт. Бирок убагында көргөнмүн дейт, бирок кайын журтуман убагында аябай кордук көргөм дейт. Азыр баардыгы дейт менин көзүмдү карайт дейт, баланча деп көзүмдү карайт, бирок мен аларды көргүм келбейт дейт. Эмнеге көргүсү келбейт? Өзү баар дүйнөсүн берди, энергиясын кетирди, алар энергиясын алып койду, ошон үчүн аларды жек көрүп атат. Биз башкалар үчүн өмүр сүрдүк дагы, еще аларды жаман көрүп атабыз. Эмне кыласың? Жаман көрөсүң да, мага бербей койду. Сен адам үчүн өмүр сүрдүң го, Алла үчүн эмес. Сен Алла үчүн өмүр сүргөндө сен өзүңдү унутпай, Кудай мени бул жашоого кандай милдет менен жаратты деп. Алла бизди кандай кылып жаратты да? Назик, аял кылып жаратты да. Аял деген кандай болот? Аял күлө алат, эркелей алат, кылыктана алат, күйөөсү менен мамиледе кээде сөзүнө турбай коет, күйөөсүнөн сурай алат, күйөөсүнө ыраазычылык айта алат да, төшөктө любовница боло алат. Мисалы мындай, Европа өлкөлөрүндө мындай закон бар. Эгер эркеги түндө келип ойготсо,
аял сотко берип койсо болот экен да. Бизде динде эмне деп айтылат? Дандырда наның бышып турса да эркегиң сураса бер дейт. Эми наның бышып турса да барып жатып албайсың го. Бул деген отказ кылбай бер деген сөз да. Эмне үчүн экен? Аялдык бактың үчүн дейт. Биринчи, эркек сынаа кылбоо үчүн дейт. Анан балдарыңдын комфорту үчүн дейт. Аял деген төшөктө любовница болуп, эркектен сурап, могу тили менен тирлик кылганды билиш керек. Тилиң менен тирлик кыл. Биз билегибиз менен тирлик кылабыз. Кечке чейин мультиварка болуп, башка болуп, эркек болуп, эшикке чыгып, эркек үйгө кирип, аял болуп, нянка болуп, билегибиз менен тирлик кылабыз да. Биз тилибиз менен тирлик кылганды билишибиз керек. Ошо тилиң менен кантип тирлик кылам десеңиз, ал менин курсумда бар. Тилиңиз менен тирлик кылганды үйрөнөсүз, жашооңуз жеңил болот, эркегиңизден сурайсыз, эркегиңиз сизди багат дегендей. Мен де эркек болуп жашадым го. Даже ишенесиңерби, жөнөкөй электр точкасын, күйөөм үйдө болсо дагы электр точкасын мен электрик чакырып келип оңдочумун. Даже картошка алып келгиси келчү эмес да. Мен күйөөмдү ушунчалык жек көрчүмүн. Мен не жашап атам дейт элем да, күйөөмө көрсөтүп да ыйлайт элем, көрсөтпөйт да ыйлайт элем да. Эми ооба, кээ бир аялдар айтышат, мен ажыраштым, ажырашканыма өкүнбөйм, мен экинчи күйөөмө сопсоон жашап атам дейт. Ооба, бактылуу болсун. Бирок кыздар, сиз экинчи күйөөңүздүн койнунда жыргап уктап атканда, сиздин балаңыз түнү менен жуурканга башын катып ыйлашы мүмкүн да. Сиз балаңыздын жуурканга башын катып ыйлап атканын көргөндө бактылуу боло аласызбы? Ажырашып кеттиңиз, ажырашып кеткенден кийин макул, кайра жакшы эркекке жолуктуңузда, ушунчалык аял болуп иштейсиң, ажырашкандан кийин да сени сыйлай турган эркекке жолугуш үчүн. Сен ошол учурда күйөөңдүн көзүнө көрүнүп койчу. Мындай аял болуп көзүнө сайылып, мына мен сыйга татыктуу аялмын. Мага катуу сүйлөгөнгө болбойт. Менин көңүлүмдү оорутканга болбойт. Мен белек алууга татыктуу аялмын. Мен баары жакшыга ылайыктуу аялмын деп күйөөңө көзүн көрүнүп койчу. Күйөөңдүн көзү чоң ачылсынчы. Күйөөңдүн көзүнө сен аял болуп, биз апа болуп көрүнөбүз. Эркек апасы сыяктуу аял менен бир төшөккө жатпайт го. Мунун бардыгы курста айтылат, кыздар. 990 сом, анан 1990 сом. 990 сомдукта 7 сабак бар, проработкалар бар, жана гимнастикалар, массаждар бар. Про деген бул тереңдетип кирүү да. Про тарифине жазылсаңыз, сиз психологияга терең киресиз да. Терең киребиз. Бул сабактарды кыздар 1990 сом төлөдүңүзбү? Сиз 190 000 төлөдүм деп келиңиз да. Мен бул билимдериме миллиондорду салганмын. Миллион акчаларым кетти да. Уйкусуз түндөрүм кетти. Канча энергиям кетти. Канча убактым кетти да. Алтындан баалуу убактымды короттум да. Мен токтоп окуйм дедим. Болду. Ушундай катуу чарчадым. 1 жыл окудум. 1 жыл тынымсыз баш көтөрбөй окудум да. Баш көтөрбөй окудум. Элестетиңиздер, тамак жасабайм. Аялмын го. Балдарым менин колуман тамак жегиси келет. Тамак жасабайм. Отурам, кээде балдарым мен тамак жазып аткан жериме алып келип берет да. Сабак жазып аткан жериме алып келип берет, окуп аткан жериме алып келип берет. 1 жыл ошондой катуу баш көтөрбөй окудум да. Кичине чыдап койгула балдарым дейм. Күйөөмө да айтам, кичине чыдап койгулачы, мен ушуну окуп алайынчы, үйрөнүп алайынчы дейм да. Ойлосом уже убакыт өтүп кетиптир. Мен уже урушчак болуп калдым, психологияга келип мен урушчак болуп калдым да. Балдарым, апа, сиз бизди урушуп коюп атасыз, түндөп окубай эле коюңузчу дейт да. 24 саат болсо 22 саатын окуйм, 2 саат уктайм да. Сиздин анан ушунчалык эзилип окубайынчы деп акырындан кайрадан эрте уктоого үйрөндүм. 5-те уктачумун, кайра эртең менен 7-те туруп жазчумун. Эч кимге тамак бербейм, чай бербейм, эч нерсе кылбайм, только өзүм болуп аттым. Бирок анан болду дедим, бүттү окубайм дедим. Ушундай чарчадым, окубайм дедим. Бирок андан кийин да көп жолу окуп келатам да. Ошончолук өзүмдү кыйнап окубай калдым.
Бирок ошол дагы деле окуп өзүмдүн үстүмөн иштеп жүрөм. Эмнеге өзүмдүн үстүмөн иштеп жүрөм? Мен билет экенмин го, психологияны билет экенмин, даже адамдардын травмасын көрүп атам. Көрүп койдум, апасынан эмоция албаган аялды, атасынан эмоция албаган аялды көрдүм, көзүнөн көрдүм, баскан турганынан, кыймыл аракетинен көрдүм. А мен эмнеге окуп атам? Адам билгенибиз бирөө, билбегенибиз 99. Билдим деген күнү сенде жашооң уланган менен сен жан дүйнөңдө жашоо токтойт. Жан дүйнөңдө жашоо токтойт. Билдим деген күнү бизге Кудай ар бир күнү жашоого мүмкүнчүлүк берип атканда, күн сайын биз өзгөрүп турушубуз керек. Күн сайын биз өнүгүп турушубуз керек. Күн сайын жаңы нерсе үйрөнүп турушубуз керек да. Бизде эми кыйын ооба кыздар, күн сайын жаңы нерсе үйрөнүү чындыгында кыйын. Бирок аракет кылышың керек да. Мен каяка кетип калдым? Бүттү, мен өзүмдү жакшы көрөмүн деп. Мого көп аялдар жазат да, мен жалгыз боймун, баламды кантип тарбиялайм дейт. Негизи балага атанын эмоциясы керек да. Мен жалгыз боймун, эми кантейм дейт. Жалгыз бой болсо дагы ошол аял назик болуш керек. Апасын назик адамдарды көргөндө жанындагы эркек линия өсөт. Кубанычтамын. Саламатта калыңыз. Эгер жадабасаңыз уга бериңиз. Мен эфирди сизге коюп бул жакка сүйлөп атам да мен. Же эфирге Инстаграмга кирип баксаңыз да болот, же болбосо. Угуп атам сизди мындайды. Аябай окугум келип атат. Рахмат, ыраазымын. Сиздер мени жөн угуп турган жоксуздар да. Демек сиздерге менин билимим керек болду да. Канча психологдор бар, ооба, адамдарга жакшы жардам берет. Бирок сиздер мага келдиңиздер да. Сизге менин сабагым керек болуп турат да. Эми психология бул бүтпөгөн тема да. Бир өмүр жетпесе керек психологияны изилдегенге деп ойлойм. Себеби дегенде психология бул адамдын жанынын көйгөйүн изилдөө, диагноз коюу маселе каяктан келип чыкты. Бул өмүр бою изилденип бүтпөй турган тема да. Токтоп калбашыбыз керек. Ошол флирт маанилүү, эркек менен мамиледе флирт маанилүү. Эгер сиз кылыктан албасаңыз, анда эркектин жанында бир кукла жүрөт да. Кукла, живая кукла жүрөт. Колу буту бар, сүйлөй алган, адамга окшогон кукла жүрөт да. Или манекенге жан киргизип койгон. Мен сырткы келбетимди карайм, сулуумун десек, манекенге жан киргизип койгондо манекен жүрөт да үйдө. Робот жүрөт да, мен Айдана сизге эмне тамак алып келип берейин дегенде эле робот жүрөт да. Бизден эмоция керек. Эмоцияң жокпу, сен жоксуң эркектин жанында. Сен эркектин жанында жоксуңбу, сенин жаныңда да эркек жок. Жаныңда эркек жокпу, сага эркектен энергия керек, эркектен махаббат керек, эркектен комплимент керек да. Анан биз эркектен күтө беребиз да. Махаббат күтө беребиз, эркектин жылуу сөзүн күтө беребиз, бактысыз сезебиз өзүбүздү. Ал үчүн эмне кылыш керек? Проработка көп жасоо керек. Проработка. Тынымсыз чек ара проработкасы бар, самооценка проработкасы бар, бир туугандар менен мамиле, күйөө менен мамиле да. Мисалы, күйөөңүз менен мамиледе муздап атсаңыз, өзүңүзгө суроо бериңиз да. Мына азыр кыздар мындай кылалычы, денени бош таштап отуруңуздарчы. Денени бош таштап отурабыз. Күйөөңүздү көз алдыңызга алып келиңизчи. Күйөөңүз алдыңызда отурат. Күйөөңүзгө эмне деп айткыңыз келет? Бир таарынычыңыз барбы айтыңызчы. Таарынычыңызды чукубаңыз, бар болсо айтыңыз. Бир таарынычыңызды айтыңызчы. Күйөөңүзгө эмне деп айткыңыз келип атат? Сен измена кылдың, мен урдуң, мени сыйлабадың, мага көңүл буруп койсоң болот эле, мен сен үчүн баары өмүрүмдү арнадым, сага ишендим, мен аял болуп жашагым келет, мен сенин жаныңда жашап атып да өзүмү жалгыз сезем.
балдарыңа мээримдүү болушуңу каалаймын. Мага көңүл бурушуңу, акча беришиңи, белек беришиңи каалаймын. Сен ушуларды мага берген жоксуң. Сен көчөдөгү аялдарга жакшы сүйлөдүң. Сен көчөдөгү аялдарга белек берип койдуң. Мен сени кечире албайм, мен сени кечиргим келбейт. Мисалы, кандай? Мен ооруганда карабай койдуң. Эмне абеда? Эми күйөөңүздүн көзүнө карап, жакшылап, ой токтотуңуз. Сиз кыйынбы, Кудай кыйынбы? Алланын каалоосу менен ушул өмүрлүк жарыңызга баш кошконуңузга баш ийиңиз да. Күйөөңө баш ий деген сөз жок. Алланын каалоосу менен баш коштум. Күйөөңүздүн эми көзүнө карап айтыңыз, колдорунан кармаңыз. Бул жашоодо экөөбүз эмнени билдирдик? Эмнени кыйраттык? Эмнени жакшы кылдык? Эмнени туура кылдык? Эмнени ката кылдык? Кандай ийгилик жараттык? Экөөбүз бул жашоодо эмнеге жолуктук? Эми күйөөңүздүн көзүн карап, өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен сени менен бирге калуум керекпи? Мындан ары мен сени менен бирге каламынбы? Бирге калуум керекпи? Жүрөгүңүздөн бирге калуу керек деген жооп чыкты. Туурабы? Туурабы? Экөөбүз көрүшүп турабызго. Мындан ары эмне кылышым керек? Эми күйөөңүздүн көзүн карап, айтыңыз. Күйөөңүздүн көзүн карап, ичиңизден айтыңыз. Экөөбүз жөн жерден жолуккан жокпуз. Экөөбүз Алланын каалоосу менен бул өмүрдө бири-бирибизди өстүрүү үчүн жаралдык. Бири-бирибизди өнүктүрүү үчүн бул жашоодо жолуктук. Жөн жерден жолугуп калган жокпуз. Аллам, о Аллам, күйөөмдүн жакшы жагын көзүмө көрсөтчү. Өзүң коштуң, өзүңө гана ишенем. Экөөбүздүн ортобузга махабат беричи. Ортобузга сүйүү орнотчу. Өзүң коштуң го бизди, догурунуңузчу. Өзүң коштуң го бизди. Ортобузга сүйүү берип койчу. Ортобузга махабат берип койчу. Мен сага гана ишенем. Алсызмын сенин алдыңда. Мен колуман келбейт. Мен сага ишенем. Баарын өзүңө тапшырдым. Күйөөмдүн жакшы жагын көрсөтчү көзүмө. Мен жакшы жагымды көрсөтчү. Кандай сезимде болдуңуз? Кандай сезимде болдуңуз? Жеңил калгандаймын. İçim жылып, жылуу болуп калды. Күйөөңүздүн текебердик кылбай, күйөөңүздүн бир жакшы мүнөзүн, жакшы жерин табыңыз. Өмүрүңүздө сизге бир жакшылык кылды. Ошон үчүн жашап атасыз бул өмүрдө. Бир жакшылыгы бар.
бир жакшылыгы мүмкүн ооруп калсаңыз карады. Төрөгөнүңүздө жетине албай сүйүнүп барды. Бир белек алып келди, көңүлүңүздү караганга аракет кылды. Жакшы мүнөзүн таап, ошол жакшы мүнөзүнө ыраазычылык айтыңыз. Жакшыны гана көбөйтүш керек. Шүгүрчүлүк жок болгон жерде бактылуулук жок дейт экен да, ошон үчүн. Шүгүрчүлүк көбөйгөндө биздин жашообузга бакыт, бактылуулук кире берет экен да. Үйдө кантип баарына жетишкен жакшы айым боло алабыз дейт. Үйдө баарына жетишкен ыңгайлуу айым боло аласыз, бирок жакшы айым боло аласыз деп айта албайм. Жетишүү жасоо керек, ооба, биздин кыргыздын менталитети го, эми бул аял тамак жасайт да, биз эркегиң тамак жасап бер мага деп королева болуп жата албайбыз да. Королева бол, бирок сен эркегиңди тамак жасап бер дей албайсың. Сурантпай кээде тамак жасап берчи жан, мен плов жегим келди, сенин колуңан, сен сону жасайсың го деген сыяктуу эми суранса болот эркектен. А сен бизде кыргыздын менталитетинде тамакты эми өзүбүз жасайбыз, балдарыбыздын кирин өзүбүз жуйбуз, кийимин үтүктөйбүз, күйөөбүздүн да, кайын журтту күтөбүз. Бирок эркектей болуп баарына жетиш деген нерсе жок да. Убакытты чое албайбыз го. Ыйладым, жакшы күн, сезбей жүрүптүрмүн дейт. Менде эч кандай энергия жок болуп жатат, аябай чарчап жүрөм, өзүмө энергия жетпей. Энергияңыз ар жакта жүрөт го, чачырап. Кыздар, бүгүнкү эфир пайдалуу болду. Курс боюнча айта кетким келип турат. Курстар 31 май күнү башталат. Интенсив жана про тарифи бар. Ушул баардык сабактарды өзүңүздөргө сиңирип алсаңыздар, мындай адамдын дене мүчөсүндөй эле толукталганда, мисалы бир сабакты алып салсам, анда денеден бир мүчөнү алып салган менен барабар болуп калат да. Саламатта калыңыз. Чоң рахмат сизге. Сизге да рахмат. Ишеним артып, ушул айымдан бир суроолорума жооп алып алсам деген бир жакшы ниет менен келдиңиз. Сиздин айтып бергендериңиз айымдарга да сабак болду. Айымдар дагы инсайт алышты. Айымдарда дагы бир осознание келди деген ойдомун. Бир көзү ачылды жашоого деген дагы да кадам коюуга, алдыга дагы да бир кадам коюуга, бир кандай десем, эрк пайда болду деп айткым келип атат да. Токтобошубуз керек. Бул күнгө чейин мындай өзү мамам ошондой эле адам деп, мындай эмнеге мен ушундаймын деп эметчү эмесмин да. Азыр сиз айтсаңыз ошондо оюма ошол мамам көрсө ошол апа издейт турбаймынбы деп азыр билип атам да. Күйөөңүздөн апа издейсиз да? Өмүр бою апа издейм. Ал ошол мындай катуу эле бир тонун көтөрүп сүйлөп койсо эле, мындай сразу катуу тиет да мага. Эгерде апаңызды кабыл албасаңыз, бул нерсе токтобойт. 20-30 жыл жашасаңыз дагы ортодо дуал, баягы көрүнбөгөн дуал тез урушуп кетүү боло берет. Кичинекей үнсүздүктөн деле биз урушуп кала беребиз, сүйлөшпөй кала беребиз, көп күн сүйлөшпөй кала беребиз да. Кичинекей нерседен измена көп болот мындай учурда. Өмүр бою жалгыз күйөөң бар койнуңда, бирок сен өзүң жалгыз сезүүдөсүң да өмүрдөн. Ошондой